Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алып турдуңар? Карагылачы, күн бизге жаркырап тийип турат. Бүгүн биз Альпе сабагындабыз. Альпе китебиздин 92 бетин ачкабыз. Балдар, бүгүн Токтогул Сатылганов атабыздын үлгү ырын өтөбүз. Анда эмесе балдар, биргеликте сабакка максат коюп алалы. Biz бүгүн үлгү ырды окуп, түшүнүп, көркөм окууга үйрөнөбүз. Жана ошондой эле ырдын мазмунуна түшүнүп, эмне жөнүндө экенин үйрөнүп, көнүгөбүз. Биз балдар үлгү ырларын окуу менен ыймандуулукка, тартиптүүлүккө, адептүүлүккө, табият менен таттуу мамиледе болууга тарбия алабыз. Улуулардын сөзүн угуп, ата-эне, бир туугандар менен урушпоого да тарбия алабыз. Балдар, азыр Токтогул Сатылгановдун өмүр баянын угабыз. Токтогул Сатылганов 1864 жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы муң, ой санасына себепкер социалдык калысыздыкты, курч маселелерди көз жаздымында калтырбай ырга салган. Ал өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Токтогул элдик ооз-эки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедейкан аттуу китеби 1938 жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928 жылы Кыргыз автономиялык республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган. Токтогул Сатылгановдун элеси Кыргыз республикасынын 100 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. İnsanыбыз Токтогул Сатылганов 100 сомго түшүрүлгөн. Силер 100 сомду көрдүңөр беле? Ата-энебиз алып жүргөндөн. Соода кылып көрдүңөр беле? Ошо 100 сомдун бетиндеги бул Токтогул Сатылганов экенин билип жүрөлү. Анда эмесе Токтогул Сатылганов үлгү ырлар. Дайранын көркү кемеде, баланын көркү энеде. Акыл айтсаң тыңшабай, акмактын көркү жемеде. Эчкинин көркү төл менен, эгиндин көркү жер менен, эликтин көркү төр менен, эр жигит көркү эл менен. Биздин көөнүн оорутуп, кетпегиле балдарай, түбү кандай болушун, эстегиле балдарай. Жаман адам белгиси, өз камы үчүн жүгүрөт, жакшы адам белгиси, эл камы үчүн күйүнөт. Балдар, ыр жактыбы? Адамдын кандай сапаттары айтылды бул ырда? Силерде кандай жакшы жана жаман сапаттар бар деп ойлойсуңар? Кана ой бөлүшкүлөчү. Токтогул Сатылганов атабыздын ырларын белгилүү ырчылар ырдашкан. Анда азыр силерге Роза Аманова дагы бир ырын ырдап берсин. Аргымакты жаман деп атууганды кайдан табасың? Агайынды жаман деп атууганды кайдан табасың? Аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың? Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың? Акындарды жаман деп койчу кепти бир кайдан табасың? Агарган карда көп жүрсөң да көзүң бир күн карыгат, агайындан чет жүрсөң көңүлүң бир күн тарыгат.
болбос жаман арамза болумсуз ишке малынат. Ханды Кудай урарда калкына жаман кас болот, байды Кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда күн жылында жаз болот, эрди Кудай урарда 50 жашта жаш болот. Ак бараңдын кундагын аталбасаң сумбагын, эрмин десең душмандан эки көзүң жумбагын, өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын, көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит деп сүйлөйт, билбестерге жыйында бир сүйлөөгө кеп тийбейт, ким көрүнгөн кекени ушуну куң өттү дейт, жөн жүрбөгөн жигиттер көрүнгөндөн тепки жейт, көз карашың бузулса көргөн бир адам көптү дейт. Айран тамса еритет, пайдасы жок кеп айтып, аңыз сөздү чиритет, бүлө сүйлөп үйүңө күндө кирген күлүчет, эки дүлөй кошулса бири-бирине күлүшөт. Жинди менен жолошпо, суу куйбагын толбоско, акмак болуп кетесиң, ачууланба болбоско, суктанбагын сулууга, уят айтпа болууга, тамашаң айтсаң билбеске, тар жерден катуу сындырат, жамандардын адатыңа, койчу жалган бир сөздү чын кылат. Айталбаган сөз үчүн да оозуңду бекер ачпагын, мактап койгон адамга оокатыңды чачпагын, колдон келер иш болсо коркуп бекер жатпагын, мурунку жаман ишиңди кийинки жерде таштагын, жолдош болбо коркоко, жүк артпагын торпоко, иш кылдырба чоркоко, күлүк минсең күйлөнүп эки жагын каранба, бөрөң бир атка коносуңа, койчу байкап бир калган адамга. Үйгө тапшырма алалы. Токтогул Сатылгановдун Үлгү ырын жаттайбыз.